Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштаймын. Аллах Таалага мактоолор болсун. Пайгамбарыбызга салам жана салаваттар болсун. Мына ошентип өзүңөр мурдагы бөлүмдөрдө көргөндөй эле Муса алейхиссалам Хыдыр менен болгон сапарынын алгачкы күндөрү башталган болчу. Хыдыр кеменин түбүн тешип жатканда Муса алейхиссалам анын кылган ишин байкап турган эле. Анан чыдай албай шаша-буша бул жоорукту жамандыктын белгиси деп жиберди. Анда Хыдыр экөөнүн ортосундагы келишимди жана убаданы эсине салды. Анан ал өз катасын сезип бушайман болду. Анан бул жооругуна Хыдыр көз жумуп койду. Кеме окуясынан кийин алардын сапары андан ары уланат. Юша, кулдарга сапарда болгонуң жөнүндө айтып турсуң. Муса менен бирге сапарга чыкканың чынбы? Ооба. Чын эле ошондой болдубу? Же бизди бул жерден башка жака көчүп кетет деп коркуп, Муса ушул сөздөрдү айтууңду буйрдубу? Мен жалган сүйлөбөйм. Ошондой эле Муса да жалган сүйлөөгө буйрат. Анда Муса азыр кайда? Аны Хыдыр менен калтырдым. Бир аз суу берчи мага. Эмне бул азап токтобойбу? Качан мындан кутулат экенбиз? Качанкыга чейин оорусак да дары таба албай сарсана болобуз. Фираундун кол алдында кезибизде ооруп калсак, бизди дарылашат эле. Айыгып кетүүбүзгө жардам беришер эле. Денибиздин сактыгында кул болду белек. Азыр эркинбиз. Бирок оору бизди кул кылды. Муса убада кылган мекенди бир жерге журтташыбызды көзүбүздүн тирүүсүндө көрө албайт экенбиз. Жакында баарыбыз өлөбүз. Анан биздин сөөктү ушул чөлгө көмүшөт. Хыдыр кайсы жерде намаз окуган болсо, ошол жер сөзсүз жап-жашыл болуп калаар эле. Мына ошондуктан да элдер аны Хыдыр деп атап коюшкан. Муса чын эле Аллахтын элчиси экен. Юша ооба, чын деп айтты. Анын кереметтеринен көрдүңбү? Туздалган балыктын кайра тирилгенин көрдүң беле? Жолго чыкканыбызда тамактануу үчүн бир туздалган балык алган болчубуз. Элестет, ошол балык кайра жашоого кайтты. Деңиз толкуганда ал сууга түшүп кетти эле. Бир убакта жан кирип сүзүп кетти. Бул анын сыйкыры эмеспи? Жок, сыйкыр эмес. Анан эң кызыктуусу Хыдырдын окуясы. Муса экөөңүз деген киши да пайгамбар бекен? Билбейм.
Анда Муса алейхиссалам жана Хыдыр экөө күбө болгон кезектеги окуяны сөз кылсак, ал жаш жигиттин окуясы болчу. Бул айкелди үйгө ким алып келди экен? Бул айкелди сен кайдан таптың? Бул сенин айкелиңби? Ооба, Кайрадан айкелдерге сыйына баштадыңбы? мен сагаларга сыйынууну таштадым деп айтпадым беле? Муса бизди Аллага шерик кошуудан кайтарбады беле? Куткармак тургай кайра бизди ширкке кириптер кылды. Чындыгында эмне угуп жатканыма ишенбей турам. Мен Мусанын айткандарына ишенбейм. Наалат болсун сага. Сен мага наалат айтып жатасыңбы? Акыйкатты айтканым үчүн мага кол көтөрдүңбү? Акыйкат? Кана ошол акыйкат? Эмне, ушул акыйкатпы? Жок дегенде чатыр курууга жардам бердиби ошол Муса? Жардамары турсун, акырында качып кетти. Ушул колуңдагы айкелди ким жасаса да, аны кудайлары коргоп келди деп жатасыңбы? Ооба, муну мен өзүм жасадым. Кудайымды көз алдымда көргүм келет. Менин ыйлап дуа кылганымды алда көрсө дейм. Кудайым менен бетиме өтө отургум келет. Айткандарыңды Аллах кечирсин. Ошентип Муса жана Хыдыр жаш жигит жашаган айылга кирип келишти. Аны кармап алыпсың го. Эми чаппайсыңбы? Келгиле. Ким мунун башына жыргап, 10 жолу токтобой чаба алат? Ал эми мына бул бала Хаснут. Хыдырдын ал менен болгон окуясы төмөнкүчө. Хаснутту да чакырчы, биз менен бирге тамактанып алсын. Аны жон кой. Ал достору менен ойноп жүрөт. Курсак ачса өзү келер. Ал мени өтө ойго салып жатат. Мурда мындай эмес болчу. Аллах ага туура жолду көрсөтсүн. Мен дайым ага дуа кылам. Бирок эч өзгөрүш жок. Ошол ойдон. Убакыт өтөрү менен өзү оңолуп кетер деген чоң ишеничим бар. Оңолоор деп сабыр кыла берип, өзүм бузулмай болдум. Ага катуу кол болбочу Милас. Андан башка балабыз да жок. Анын жоруктарына жүрөгүм чыдабай жатат. Ал менин келтегимди самап калган окшойт. Юша жаман жаныма тийди. Ал кулдардын баарына Мусанын ишин айтып салыптыр. Кимди көрбөйүн деңиздин үстүнөн баскан ошол киши тууралуу кеп козгойт. Аны өз көзүң менен көрдүңбү? Демек, ал болбогон нерсе. Бирок бул эки киши башкаларга караганда Мусанын мындай кереметтеринин даалайын көргөн болчу. Муса Юшаны сыйкырлап алган болушу да мүмкүн. Ооба, аны сыйкырлап эле жүрбөйбү? Эмне? Муса ал кишиге жалгыз бара албайт беле? Ырас. Анда эмнеге Юшаны да кошуп алды? Ооба. Эмнеге Юшаны ээрчитип алды? Айтайынбы эмнеге? Себеби Юша Муса менен бирге барып, жарым жолдон кайтса да, бул окуяларды элге жайып, Мусага ыйман келтиргендер көбүрөөк болсо, Муса Алланын жолуна чакыргандан талыкпаган экен. Биз болсо анын чакырыктарына каршы туруудан талыкпайбыз.
Кутмантаң Жуда. Кош келдиң. Дагы эмне болду? Кылычымдын кармагычы. Мен Эжең бычактарын курчутуу үчүн келген эле. ооба, бычактардын мейизин курчутайын деп келгем. Кылычыңа эмне болду? Анын кармагычын сындырып алдым. Жакшыраак жасабайт белең, Жуда. Бул ирет күнөө Жудада эмес. Мен туура эмес кармаганым үчүн ал менин колумдан сынып калды. Макул. Кылычыңды эжеңдин урматы үчүн жасап берем. Бут кийимди оңдоп бүттүңүзбү? Ооба, бачым эле бүтүргөм. Чеберчилик менен жасапсыз. Жаңы бут кийимиң кут болсун. Мына сүйлөшүлгөн акча. Акчалардан кабар жокпу? Чын эле сиз жакшы кишисиз. Хаснут мындай мүнөздү кайдан алганын билбейм. Ага жараткандан туура жолго түшүүсүн сураңыз. Аллахым, уулум Хаснутка туура жолду насип эт. Сен кайда баратасың? Ишиң болбосун. Кетпе. Азыр кетсең ушуну менен таң атканда келесиң. Мен деген каалаганымды кыламын. Сенин бул жоруктарыңдын атаңа зыяны тийип жатат. Эми сен да чоңоюп, чоң жигит болдуң. Атаңа жардам бербейсиңби? Эмне? Менин да атамдай бут кийим жамачы болушумду каалайсыңбы? Бул да өнөр. Ушул кызмат менен атаң баарыбызды багып жатат. Бут кийим оңдоо иштебейм эч качан. Анда башка жумуш менен алектен. Эмне иш кылайын? Сөздү кыскартып акчадан берчи. Менде эч кандай акча жок. Мени алдаба. Эртең атаң азык алам деген акчадан башка акча жок менде. Сен да атам тарапты жактайсың. Тургула чары. Акчаны чыгар. Алладан корк. Эмнеге ата-энеңе мындай мамиле кылып жатасың? Биз сенин ата-энең болобуз. Аллахтан корк дейсиңби? Аллахың арызданасыңбы? Экөөң сыйынып жаткан ошол Кудайыңды көрөбүз. Мени эмне кыла алат экен? Сен алган акчага кумар ойнойсуң. Кумар арам экенин билбейсиңби? Ал арам нерсе? Ал арам, о балам. Арам адал деген силердин мыйзамыңар. Менде андай харам халал деген түшүнүк жок. Аллах сени кечирсин. Аллах сени кечирсин.